Доктор Закир Наиктин видеолорун көрсөк болобу? Жана ал киши жөнүндө маалымат берип коесузбу? Доктор Закир Наиктин мындай бир-эки видеосун көргөм. Инжил Куран мененче салыштырып турган. Ошондой видеону көрсөңүз болот. Аны бунун акыйдасы кандай, фикы кандай мен билбейм муну. Чын айтсамчы, андай видеолорун көргөн эмесмин. Ошондуктан мындай сунуштай албайм. Албетте мына Инжил менен Курандын ортосундагы азамат. Ал иманды бекем кыла турганга, ар кимге там бериш керек да. Кыйын деш керек, чындап элечи. Кыйын деш керек, эркекче эле. Анан эле жөн эле көрө албастан эле тегеретип эле мындай тигиндей деп элечи. Ишеними ал өзүнө. Биз аны Кыргызстанда жашап атабыз, туурабы? Кыргызстанда алхамдулилlah биздин өзүбүздүн ахли суннат ва жамаат, акыйда, матуридия, фикh өзү ханафи. Анан аны көрүп, аны бир фикh маселесин айтса, анын аркасынан эришип кетип, бияка тополгон башталып аласың да. Ошон үчүн аныкын баягындай любой эле чет мамлекетте шейхтердикин пайдаланыңыз, көрүңүз. Бирок ал жерде баалуулуктардан, насааттардан, акыйда маселеси келгенде бул жактан тактап алың. Фикh маселеси келгенде сөзсүз тактап алың. Себеп дегенде алардын акыйдасы бөлөк болуп калышы мүмкүн. Макулбу? Фикh маселесинде бөлөк болуп калышы мүмкүн. Устаз чет өлкөгө илим алганы барайын десем, үйдөгүлөр ынабай жатат. 23 жаштамын, үйлөн деп атат. Кандай кеңеш бересиз? Эми карап көрүңүз. Менин оюм, жеке оюм, фарзы айын илимин алган болсоңуз, фарзы айын. Анда үйдөгүлөр айтып аткан болсо, үйлөнүңүз. Үйлөнүңүз. Аны үйлөнүп эле илим аласыз. Эгерде фарзы айын таптакыр илим ала элек болсоңуз, фарзы айын дегени бир болот, эми фарзы кифая. Мына 7 жыл, 9 жыл окугандар бар, фарзы кифая булар. Макулбу? Андай эле мисалы зарыл эмес. Мисалы бир айылдан бирөө болсо, ошо жетиштүү эле болот дажечи. Бир учурда ошондой окуп, ата-энеңизге кызмат кыласызбы же илим аласызбы? Сизде акыйда илимин алдыңыз. Намаз илими бар, адал арам илими бар. Орозонугун жана башка илимдер бар. Болду. Анда ата-энеңизге кызмат кыла бериңиз, жакшылап. Анан кийин эгерде убакыт болсо, ден соолугу жак тиякпай, анда фарзы кифая деп коет. Анан кенен терең дегендей да, кенен терең илими алып, мисалы бир айылдасыз, айылда бир дагы ошондо кенен терең билген илимдүү жок да, анда ошондо бирөө сөзсүз чыгыш керек. Ошо айылдагылар спонсор болуп, карап, ошо бирөөнү окутсын. 7-8 жыл, 10 жыл жакшы окутсын, ал кайтып келип, аларды дин үйрөтүп, адал жолуна сала турган болсун, арамдан токото турган болсун. Ал фарзы кифая.